Бул Айкөл кафеси. Бул жерде эң чоң тойлор өтөт. Ушу менен түп-түз барсаңыздар, сиздер алмакчы болгон участка мына ошол жакта. Ошоны бурасаң суу чыгат. Бурасаң суу чыгат шуну. Түшүнүктүү. Машина буга суу түшүндүң да. Ушунун участкага тийиштүү. Болду, түшүндүм. Аны фоңшу эмес. Болду, түшүндүм. Ушу участканын өзүнүкү, эсеп. Калыңдап акчаны баскандар, калың төшөктө жаткандар, диванда жатып алып, айыл дүрбүсүндө ар бир видеону бирден өткөрүп аткандар. Амансыздарбы? Сиздерге биз жакшы бир жерден участка чыгарган атабыз. Мындай көрүнүшүнөн эле байкадыңар, Тетиги Нарынгес. Бул цемент завод. Мына ушул заводдун тушунан эле сиздерге участка чыгып атат. Бул жер Шамалдуу Сай шаары. Шамалдуу Сай бүгүнкү күндө аябай тездик менен өнүгүп бараткан шаар туугандар. Байкаган болсоңуздар, бардык жагынан өнүгүп баратат. Аны моюнга алалы. Мына ушул жерде аянты 8 соттук болгон участка бар экен туугандар. Мына, көрдүңөр, Мына ушул жерден баштап тетиги таштар үйүлүп турган жерге чейин. Азыр ал жагында көрсөтөбүз. Анан тетиги тоосонго чейин. Бул жагы тетиги таштардан үйүлгөн мындайраак. Кыскасы, жалпы аянты тегиздикте 8 соттук жер чыгып атат туугандар. Ушундан биягына, бул жагына 8 соттук жерди элестетип кое бергиле. Тегиз жерде, негизгиси тегиз жерде. Участканын бул башы ушул Буранага келип токтойт экен туугандар. Мына ушу менен карайсыздар. Биягында дагы азыраак кошумча жери бар, кошуп пайдалансаңыздар болот. Туугандар, бул участка айталаада адамдар жок бир чекеде калып кеткен эмес. Мына үйлөр түшкөн, кадимкидей эле көчө, суу бар тетигинде, столбасы бар, зымы бар, тогу бар дегендей. Бардык нерсеси бар. Бардыгы бар. Бул жагындагы эмне завод эле эке биягы? Мол. Кислородный цех дейт, Бул жагы цемент завод. Бул ГЭС. Эгер окуган сабаттуу киши болсоңуз, ушулардын бирине жумушка кирип алсаңыз да болот. Анан калса биздин айылга качан асфальт түшөт деп отурбайбыз. Бул жагы ошол Шамал Сайдан келгенде асфальт. Бул жагы ГЭСтен түшкөндөгү асфальт жол. Бул жерде таза суудан сырткары тетиги үй турат го, акыркы үй. Ошонун алдынан канализация өткөн дейт, Канализация өткөн беке? 30 метр. Ошол жерде 30 метр аралыгында жетип барат кез канализацияга улап алсаңыз болот экен, центральный канализацияга. Так, участканын документи так туугандар. Кайсыл убак болбосун өткөрүп беребиз дейт. Деп тамакты кырабыз дагы. Валерьянкадан бирди оска салабыз. Жакшыраак жайгашып алабыз туугандар. Бирок баасы жеңил эле, анчалык коркпогула. Ушул пустой участканын баасы 2 миллион сом. Кем бар бирок.